Коопсуздук курлар тагылып, сүйлөшүү жаптуулары текшерилди. Мына эми учактын кабинасында экипаждын командиринин үнү угула баштады. Вас приветствует командир корабля Шарипов Джахангир Салиджанович. Сегодня у нас второй пилот Анатай. Ооба, сиз туура баамдадыңыз. Азыр учкучтун ролунда 6 жашар Анатай. Ал бүгүн профессионал учкучтар менен биргеликте штурвалда болмокчу. Учурда ал приборлор панелин көзөмөлдөп, чыныгы учкучтар сыяктуу учууга даярданууда. Пристегните ремни, мы сейчас будем улетать. Анатай кыялындагы асманга гана учпастан, улуу курактагы жүргүнчүлөрдүн өздүгүн текшере турган кесипкөй каттоо кызматкери да болууга жетишти. 6 человек осталось. Эң эле жагымдуу жагдай, бүткүл дүйнөлүк балдар күнүнө аэропорттогу бардык балдар ЮНИСЕФтин волонтерлорунан сувенирлерди алышты. Учактардын чакан көчүрмөсү учуу маалында сонун маанай тартуулайт деп ишенсек болот. Москвадан келатат, учуп келдик. Манас аэропортуга. Шундай маанай тартуулаганга чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Балдарым дагы абдан кубанычта болду. Майрамдык маанайдан чоңдор да четте калышкан жок. Аларга эксклюзивдүү экскурсия уюштурулуп, аэропорттогу эң кызыктуу жай ата-эне жана бала бөлмөсүн көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Жакында ЮНИСЕФтин колдоосу менен ал жаңыланган. Биз ЮНИСЕФ Кыргызстан бүгүн Манас эл аралык аэропортуна келгенибизге абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз ата-энелер жана балдар үчүн жаңыланган 2 бөлмөнү ачтык. Бул жерде ата-энелер жана балдар рейсти күтүүдө убакыттарын өткөрсө болот. Бөлмөлөрдө балдар тынч ойной турган шарттар түзүлгөн. Бул бөлмө чындыгында сонун ачылыптыр. Бизге айрыкча ата-энелерге өтө ыңгайлуу, балдар үчүн да өтө ыңгайлуу. Мисалы ожидание болуп калганда бул жака келип, баланын жалайын которуп алсаң болот экен, балдар ойносо болот экен, ичи жылуу, бардык условия бар. Ата-энелер үчүн эң сонун условия түзүлүптүр. Рахмат чоң. Бүгүн Манас аэропортто эң маанилүү иш-чара өттү. Биз бүгүн балдарга кыялдануу, бийиктикке умтулуу эмнекенин айтып бердик. Чоңдор, силер дагы балдарыңарды унутпай, аларга баарын түшүндүрүп, аларга ишенгиле. Анткени кыялданган эң сонун. Айке Туратбекова, Ала Тоо 24 жана ЮНИСЕФ үчүн.